Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда шарият телебөрүүсү. Кудай буйруса биз сиздер менен 1,5 саат бою түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз мурунку жумада жашообуздагы бир олуттуу маселелердин бири ийгиликке жетелей турган, жашообузду оңдоп түзөй турган, адам баласыны бакытка жетелей турган ыраазы болуу же болбосо шүгүр айтуу туурасында маселени козгогонбуз. Биз эгерде адам баласы Кудай берген ден соолукка, адам баласы Кудай берген байлыкка шүгүр кылган болгон болсо эң бактылуу адам болуп жашаарын, эгерде шүгүр кылган болсо ал адам бул дүйнөдө эң бай адам болуп жашаарыны биз эскертип өткөнбүз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимдеги аяттарыны эгерде шүгүр келтирсеңер, эгерде ыраазы болсоңор, биз силерге эселеп көбөйтүп беребиз деген аяттарды эскерип өткөнбүз. Бүгүн ошол темабызды улай эле адам баласыны ушу эки дүйнөдө ийгиликке жетелей турган, адам баласыны эки дүйнөдө бакытка жетелей турган эң чоң бир темалардын бири алда болсо сабырдуулук маселесине токтолобуз. Кыргыздарда сабырдын түбү сары алтын деп коет. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде сабыр кылгыла, инналлаха ма'ас-сабирин, сабыр кылгыла, албетте жараткан Алла Таала сабырдуулар менен бирге деп айткан. Эгерде адам сабыр кылбаса, адам баласы эч качан ийгиликке жетпейт экен. Адам баласынын табияты негизи хуликал инсану ажула, адам баласы негизи табиятынан сабырсыз, табиятынан шашылчак, табиятынан тез байыганды, табиятынан тез ийгиликке жеткенди жакшы көрөт экен. Бирок эгерде адам баласы сабыр кыла албаса, адам баласы сабырдуу болбосо, эч качан ийгиликке дагы, байлыкка дагы, бакытка дагы эч качан жете албашыны биздеги бул турмуш көрсөтүп олтурган учуру. Эгерде сиз жашооңузда бактылуу жашагыңыз келсе, анда сабырдуу болуңуз. Эгерде ийгиликтүү адам болгуңуз келсе, анда сабырдуу болуңуз. Эгерде жашооңузда кайгырбай, ар дайым жылмайып жүргүңүз келсе, анда сабырдуу болуңуз. Эгерде тез байыгыңыз келсе, сабырдуу болуңуз. Сабырдын түбү сары алтын. Бүгүн сабыр кылсак, албетте эртеге жеңилчилик келет дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде фаинна ма'ал усри юсра, албетте бир кыйынчылыктын артында эки жеңилдик бар деп айтты. Бир кыйынчылыктын артында эки жеңилдик бар. Бир кыйынчылыктын артында эки сүйүнүч бар. Эгерде биз сабыр кылган болгон болсок, ийгиликтин туу жокусуна жетебиз. Эгерде биз сабыр кылсак, жашообузда кайгырбай жашайбыз. Эгерде сабыр кылсак, жашообузда жүрөгүбүз тынчтык менен, бейпилдик менен, ырахат менен жашайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салату нурун, ва-садакату бурхан, ва-сабру дия" дейт. Намаз бул нур, садака бул сенин ыймандуу экениңе бир далил, белги дейт. Ал эми сабыр сага ар дайым сенин алдыңда нур болуп, сага жарык төгүп турган нерсе бул сабыр деп айтты. Ислам негизи эки бөлүктөн турат деп алымдарыбыз айтат. Ислам эки бөлүктөн турат. Бир бөлүгү шүгүр кылуу, бир бөлүгү сабыр кылуу. Эгерде шүгүр кылуу менен сабыр кылуу бириккен болсо, демек сиздин ыйманыңыз толук, демек сиздин исламыңыз толук. Эгерде адам баласында шүгүр келтирет да, бирок сабыр кылбаса, демек ыйманы толук эмес, исламы толук эмес. Эгерде сабыр кылып шүгүр кылбаса, анда дагы ыйманы толук болбойт экен. Эгерде исламыңызды толуктагыңыз келсе, эгерде ыйманыңызды толуктагыңыз келсе, анда сабырдуу болуңуз. Эгерде тарыхка көз чаптырсак, бардык ийгиликтүү адамдар, бардык бүгүнкү күндөгү эң бай адамдар, сахабалар, пайгамбарлар, булардын баары сабырдын туу чокусунда болушкан экен. Сабыр кылгандыгы үчүн бүгүнкү күндө ушундай ийгиликке жетип олтурушат. Сабыр кылгандыгы үчүн ишни аягына чыгарып олтурушат. Сабыр кылгандыгы үчүн бизге ошол пайгамбар алып келген дин жетип атат. Пайгамбарга эмне деген кыйынчылыктар, эмне деген оор күндөр гана келген жок. Элинен куулду,
башы бутунан кан акты, ушулардын баарына сабыр кылды. Бүгүнкү күндө мына ислам бизге жетип олтурат. Эгерде ийгиликке жеткиңиз келсе, эгерде бактылуу болуңуз келсе, эгерде кайгырбай жашагыңыз келсе, сабыр кылыңыз. Сабырдын түбү сары алтын экендигине чын жүрөгүңүздөн ишене билиңиз. Бүгүнкү кыйынчылык, бүгүнкү келип аткан, сизге келип аткан сыноо сиздин эртеңки келечегиңизге ачылып аткан чоң жол экенини эч качан унутпаңыз. Бүгүн кыйынчылык көрүп атасыз. Бүгүн кандайдыр бир деңгээлде оор, кандайдыр бир ден соолугуңузга, байлыгыңызга, үй бүлөңүзгө сыноо келип атат. Ушулардын баары келечекке, сиздин келечектеги ийгилигиңизге чоң жол ачылып аткандын белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде, Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эмне деди? Албетте ар бир кыйынчылыктын артында эки жеңилчилик бар деген аяттарды эч качан эстен чыгарбашыбыз керек экен. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде иннама юваффа ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб. Албетте сабыр кылуучуларга Алла Таала сооптуруну эселеп көп кылып берет деп айтты. Сабыр кылган болсоңуз, башыңызга келген сыноого, кыйынчылыкка сабыр кылган болсоңуз, ар бир сабырга сооп алат экенбиз. Бизде суроолор келип калыптыр, суроолорго жооп бере өтө ит мышык бакса не болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мышыкты жакшы көргөн. Мышыкты эгерде муктаждык болсо бакса болот. Ал эми итти дагы муктаждык болсо, короону карай турган, мал жанды карай турган муктаждык болсо баксаңыз боло берет. Анан кийин үйдүн ичине алып кирип алып, же муктажсыз эле ит бага берген албетте дурус эмес. Адам деген ким? Адам деген бул ыйманы менен, адеп ахлагы менен, жүрүм туруму менен, адеби менен болгон адам деп ушуну айтылат. Анан кийин эгерде ыйманы жок болсо, адеби жок болгон болсо, жүрүм туруму жок болсо, демек ал адамдык сыпаты жок. Ошондуктан адам күн сайын адам болуп жашоо кыйын деген сөздүн артында күн сайын ыймандуу, күн сайын адептүү, күн сайын кулк мүнөздүү адам болуп жашоо кыйын экен деген сөз турат. Ассаламу алейкум, кредит алса болобу? Эгерде кредитте проценти болгон болсо, болбойт, арам болот. Аздыр көптүр эгерде акчасы көбөйсө, проценти болсо, ал арам болуп эсептелинет. Андан кийинки суроого өтөбүз. Эгерде суроо болсо, кийинки суроолорду бере берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, эмне үчүн жума намазды имам таяк кармап окуйт? Рахмат. Жума намазды имам таяк кармап окубайт, намазды чыгып жөн эле имам окуйт. Анан хутба айтып аткан учурда кээ бир алымдарыбыз таяк кармап, кээ бир алымдарыбыз кылыч кармап окуган жерлер бар. Бул дагы ошол мурунку өткөн аалымдарыбыздын, салаф солихиндердин кээ бир риwаяттарда пайгамбарыбыздан келген сүннөт деп айтылат. Ассаламу алейкум, кайын журтум көзү ачыктарга мындайча айтканда тумар жазатып, жол аштырып, ошондойлорду көп жасатат. Мен ишенбейм, үйгө алып келсе тумарды ачып, өрттөп же сууга окуса төгүп салам, зыяны тийбейби мага? Рахмат. Негизи сизге анын зыяны тийбейт, бирок биз адам болгондон кийин бул ишенич, жүрөктөгү адам баласынын жүрөгүндөгү ишенич, ошол ишенич тондоо үчүн түшүндүрүү иштери менен гана бул иштер оңолуп түзүлөт. Эч качан мажбурлоо менен, күч колдонуу менен түзөлбөйт. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңүз керек. Ассаламу алейкум, эки аял тууралуу айта кетесизби? Жолдошум экинчи аял алам деп атат. Кененирээк эгерде кудурети жетсе, бакканга кудурети жетсе, адилеттүү караганга кудурети жеткен болсо, Кур'ан-ы Керимде эки аял алганга уруксат берет. Бирок ал кудурети жеткен, бага алган, күчү жеткен, эки аялды башкара алган ийриктүү, күчтүү эркекке айтылат. Анан кийин бир аялыны бага албаган, бир аялыны башкара албаган эркектер бир эле аялынын этегин кармап жашай бергени дурус болот.
Кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу? Кыз жигит болуп сүйлөшсө болбойт. Шариятыбыз буга тыйып салат, арам болот. Үйлөнүү максатында гана 1, 2 же 3 жолу сүйлөшсөңүздөр боло берет. Ассаламу алейкум байке, көз ачыкка барса эмне болот? Көз ачыкка барган болсо адам баласы динден чыгып капыр болуп калат. Ошондуктан көз ачыкка эч качан барылбайт. Көз ачыкка барган болсо ишенбесе дагы ал адам чоң күнөөкөр. Эгер ишенген болгон болсо динден чыгып калышы толук ыктымал. Ассаламу алейкум, мен аябай кедей жашайбыз. Мен үйдө эң улуу баламын. Атам өгөй апамды урат. Менин көзүмчө кол көтөрсөм болобу? Кудайга шүгүр келтириңиз. Кедейликтин дагы өзүнчө бир чоң артында сыры бар. Балким ошол бүгүнкү кедейлик сизге бир тарбия берип аткан болушу мүмкүн толук. Ошондуктан Кудайга шүгүр кылыңыз, ден соолугуңуз бар, ушул байлык көзүңүз көрүп атат, ушул байлык олтура аласыз, тура аласыз, ушул чоң байлык, сиз кедей адам эмессиз. Бир тарабынан, экинчи тарабынан атаңыз бар экен, жакындарыңыз бар, сиз кедей адам эмессиз. Атага кол көтөрүп болбойт, атаны түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эч качан ата энеге кол көтөрүлбөйт. Сабыр кылыңыз, жакшы адамдарга жолуктуруңуз, атаңызды дааватка чыгарыңыз. Жолдошум менен ажырашып кеткенбиз. Алимент алсам күнөө эмеспи? Өзү жардам бербейт. Күнөө эмес. Негизи баласы ата бакканга милдеттүү. Бала атканга жеткенге чейин ата баласыны бакканга милдеттүү. Саламатсызбы? Менин улумдун аты Байхан. Чечмелеп бересизби? Рахмат. Байхан деп биздин кыргыздарды айтып тургандай, Байхан деп атат. Балким ушул иманы бай болсун, жүрүм туруму бай болсун, адеп ахлакка бай болсун деген мааниде койсо керек. Жакшы эле аттай көрүнөт. Ассаламу алейкум. Мен молдого бардым, окуттум, дем салдырганы, ал адам тамырды кармап, ал жериң, бул жериң ооруйт экен дейт. Кандай болот? Молдону бүгүнкү күндө молдого барганда дагы мындай абайлап барыш керек. Туш келген молдо бүгүн ар нерсени биле бербейт. Ошондуктан молдону, мурун доодурларды жакшы күчтүү доодурга барсаңыз, бүгүн ошо молдолордун жакшы күчтүүсүн, такыбасын, Кудайдан коркконуну тандап бара турган учур туш келген молдого барганыңыз дурус эмес. Кола ичсе болобу? Кола ичпегениңиз дурус болот. Суу бүгүнкү күндө ошол ден соолук аябай зыян экендигини медицина тастап жаткан учуру. Ошондуктан кола ичпей, суу ичсеңиз, балким өзүбүздүн Кыргыздан чыккан кымызды, чалапты, шорону, ушул сыяктуу сууларды ичкениңиз дурус болот. Ассаламу алейкум. Геморрой бар, кансем болот, даарат тез бузулуп калат. Рахмат. Андай болгон болсо 5 убакыт намазга гана даарат аласыз. Ошол ооруган жериңиз эгерде доодурлар суу тийгизбе десе, суу тийгизбей койгонуңуз дурус болот. Оюма жаман ойлор келе берет, күнөө иштерден кантип тыйылса болот? Оюңузду түздөңүз, жакшы ойлорду ойлоңуз. Кудай Таала жөнүндө кандай ойду ойлосоңуз, Кудай Таалам ошону берет. Ошондуктан жакшылыкты ойлосоңуз, Кудай Таалам жакшылыктарды берет. Эч качан жаман нерсени ойлобоңуз. Эч качан келечекте жаман нерсени ойлобоңуз. Дарыбал нерсени кылыңыз, Кудай буйруса жакшылык болот, Кудай буйруса ийгилик болот, Кудай буйруса жакшылык болот. Алла Тааладан ар дайым жакшылыкты гана үмүт кылсаңыз, Кудай Таалам ошол жакшылыкты берет. Эгер жаман ойлосоңуз, ошол жамандыкты берет. Мен пендемдин оюндагыдай менен Кудай Таалам айтып атат. Ошондуктан эч качан жаман ойлобоңуз, жакшы ойлоңуз. Күнөөлөрдөн арылам деп бүгүндөн баштап күнөөдөн арылыңыз, намазыңызды окуңуз. Кичинекей жаңы төрөлгөн баланын кийимин түндө эшикке калтырса болбойт деп айтышат го. Калтырса эч нерсе болбойбу? Жаш баланын кийимини, кечинде кийимди калтырсаңыз, балким ошол кийимге жаман ары дегендей, чымын чиркей дегендей ушул нерселер кирип алышы толук ыктымал. Бул сөздү ушу киргизбе, сыртка койбо дегендин сыртында көп маани жазса керек кыргыздардын философиясында. Ошондуктан койбогонуңуз дурус болот. Жаш баланын кийимине ушул ары, чаян, чиркей деген нерсе кирип алса, жаш бала тили жок, сүйлөй албайт дегендей чагып, кыйнап, ушул балага зыян тыйып калышы толук ыктымал. Ошон үчүн кечинде сыртка коюлбайт. Ассаламу алейкум. Карызга алып хижап кийсем күнөө болобу? Алла Таала сизге ден соолук берсин, иштериңизге ийгилик. Хижап карызга алып кийсеңиз күнөөкөр болбойсуз, алып кие бериңиз. Кудуретиңиз жеткенде карызыңызды төлөп коесуз. Алла Таала сизге дагы ден соолук
бактылуу жашоо берсин. Эгерде туалетте отуруп Кудайды эстеп кетсе эмне болот? Мисалы мен отурам, анан Алла Кудай деп эстеп кеттим, бул жаманбы? Адам баласы Кудай Тааланы бардык жерде эгер зикир кылып эстеш керек, бир гана ушул жаман жерлерде, дааратканада ушул жерде эстебейт. Бирок адам баласынын көңүлүнө, оюна келген болсо эч нерсе эмес, бул оозуң менен зикир кылба деген эле сөз. Саламатсыздарбы? Жай намазга жазылган намаз чыкты деп интернеттен көрдүк, болобу? Мен көрө элек экенмин, кандай эмне жазылганын так даана түшүнө алган жокмун. Ассаламу алейкум. Аял киши витр намазы окуп жатканда кол көтөрөбү? Эркек киши кулак каккандай эле. Аял киши, эркектер кулак какканда кулактын тушуна көтөрсө, аялдар колуну көкүрөгүнүн тушуна көтөрөт. Азыркы учурда кандай ысым койсо болот? Бала кызга аябай аттар көп. Атайын балага кантип ат коюш керек, кыздарга кантип ат коюш керек. Ушундай китептер толтура, ошол китептерден карап койгонуңуз дурус болот. Ассаламу алейкум. Мен аялымды кетип калган, эми жарашам деп жатат, жарашсам болобу? Эгерде жообуну бербегесеңиз, талагын бербеген болсоңуз, жарашсаңыз боло берет. Анан кийин эгерде ортодо бир маселе болгон болсо, дин башкармалыктын 15-чи кабинетине келсеңиз, адистер жооп беришет. Хижап кийип сүрөткө түшкөн кыздар жөнүндө айтып бересизби? Негизи хижап кийип сүрөткө түшсө, ал деле сиздей адам сүрөткө түшсө боло берет, бирок сүрөтүнү ушу соц тармактарга, эл жерге, мындай көргөн жерге чыгарган, өзүнү рекламалап, ары карап, бери карап тартып эле чыгара берген албетте дурус эмес, арам иш болот. Ассаламу алейкум. Парыз намаздардын бардык рекетинде үн чыгарып окуйбузбу? Парыз намаздардын 2 рекетинде гана үнүңүздү чыгарып окуйсуз. 2 рекетинде гана үн чыгарып окуйсуз. Үн чыгарып окуй турган намаздар бар. Багамбат намазы, шам намазы, куптан намазы. Ушулардын 2 рекетинде гана добушуңузду чыгарып окуйсуз. Баланы ата карайбы же эне карайбы? Шариятта ким карайт? Ажырашып кеткенбиз. Баланы балагатка жеткенге чейин эненин астында калганы дурус, эненин тарбиясын алганы дурус. Багышы ошол курсагын тойгозуп кийинтирип ишириш, бул атасынын мойнунда. Атасы кийиндирип иширет, бирок апасынын карамагында калганы дурус болот. Ырым кармоо туурабы? Алла ыраазы болсун. Эгерде ырым-жырым каада салт 2-ге бөлүнөт, дурус жана дурус эмес деп. Ошол дурус ырым-жырым болгон болсо, ал жарай берет, болот. Анан кийин дурус эмес болсо, ал жарабайт. Ассаламу алейкум. Менин суроом, апам менен абамды тагам болуп жатат. Тагам апа же мени дейсин, же күйөөдү дейт. Балдары биз анын күнөөсүн ким көтөрөт? Суроом, апам менен абамды, суроону мен түшүнгө чейин алып коюшту, суроону түшүнө алган жокмун, кечирим сурайм. Ассаламу алейкум. Менин кызыма сөөл чыгып көбөйүп жатат, кантип кетирсем болот? Доодурларга кайрылыңыз, доодурларга кайрылып көрүңүз, молдокелерге дагы дем салдырып койгонуңуз дурус болот. Кабыр азабы барбы? Болсо Куранда айтылганбы? Кандай далилдер бар? Кабыр азабы бар, сахих хадистер толтура. Куран Керимде дагы кабыр азабы бар экендигине далилдер бар. Ассаламу алейкум. Якин инкар дегендер ким? Якин инкар дегендер бир өзүнчө бир топ, анча-мынча нерсени ушундай илимсиздиктен, билимсизден чыккан топтор, анча-мынча түшүнбөстүк иштери бар. Буга биздин дин башкармалыктагы тыюу салган дегендей, ушундай бир кемчилиги бар бир топ. Ассаламу алейкум. Келин кайненеге колун кезесе ким деген адам болот? Албетте келин кайненеге колун кезегени дурус эмес. Келин кайнененин ар дайым кызматында болуш керек, ар дайым айтканын кылыш керек, кайнене менен кайша айтышпаш керек, кырак болуп кайнененин көңүлүн табыш керек. Эгерде кайненеңдин көңүлүн тапсаң бактылуу болосуң, эгерде кайненеңдин каарына калсаң кор болосуң. Ассаламу алейкум. Сакал тууралуу айта кетсеңиз, Аллах ыраазы болсун. Сакал коюу бул кээ бир мазхабтарда сүннет, биздин Ханафи мазхабында сакал коюу важип болот. Сакалды бирок коет десе эле тартиптебей, тарабай коюу албетте дурус эмес. Сакалды койгондон кийин тартиптеш керек, караш керек, сыйлаш керек.
сыйлай алсаң, карай алсаң, ошондо сакал чачыңды койсоң болот. Ассаламу алейкум. Коен бакса болобу? Коен баксаңыз боло берет. Коен баксаңыз боло берет. Топурак адалбы же арамбы? Зикирлерден эң абзели кайсыл? Топурак же адал же арам деп айтылынбайт. Топурак жегениңиз балким ошол арам болуп эсептелет. Топурак жегенге болбойт, анткени топурак ден соолукка зыян. Зикирлер толтура ла иляха иллаллах зикирлердин эң жогорусу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Тамеки жана насыбайдын жазасы кандай? Тамеки жана насыбай чегүү бул арам иштерден болуп эсептелинет. Ысырапкерчилик болуп эсептелинет. Ысырапкерчилик кылган адамдар шайтандын достору деп айтылынат. Ошондуктан арам иш кылган адам, шайтандын досу болгон адам эч качан жыргабайт. Ошондуктан арам иштен оглак болуңуз. Саламатсызбы? Менин түшүмө жин шайтандар кире берет. Эмне кылыш керек? Жатаардан даарат алып намаз окуңуз, намаз окуп жатыңыз, дуа кылыңыз, жаратканга жалбарыңыз, түнү тахажжудка туруңуз, 5 убак намазыңызды дагы тургузуп окушуңуз керек. Ассаламу алейкум. Сөлдү кантип кетирсек болот? Сөлдү кантип кетирсек болот? Жооп берип коесузбу? Сураныч. Сөлдү биз жогоруда айткандай доодурга барыңыз, больницага барсаңыз, сөлдү кантип кетириштин жол жобосуну үйрөтүшөт. 18 жашта сакал өсүп жатса, алса болобу же болбойбу? Сакалды бүтүндөй түбүнөн кырып алып салуу жакшы эмес, макрух иштерден болуп эсептелинет. Анан жаш бала болгон болсоңуз же суюк болгон болсо тартиптөө иретинде гана уруксат берилет. Тахажжуд намазды эле окуй берсе болобу? Убактысын айтып коесузбу? Тахажжуд намазын окуңуз. Тахажжуд намазы бул сүннөт, бирок парыз намаз бул 5 убак намаз. 5 убак намазды окусаңыз, жашооңуз оорлошот, бактысыз болосуз, жүрөгүңүз кысылат дегендей 5 убак намаз окусаңыз, жүрөгүңүздө тынчтык, бейпилдик пайда болот. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм көп ичет. Эмне кылсам болот? Күйөөңүздү дааватка чыгарыңыз. 40 күнгө дааватка чыгарсаңыз, ошол жактан адам болуп келет. Саламатсызбы? 3 талак десе кийин деле жашай берсе болобу? Жок, болбойт. Бул маселени, талак маселесини телевизор, радиодон эмес, дин башкармалыктан барып сураганыңыз дурус болот. Андан кийинки суроону берсек, эгерде болсо, саламатсызбы? Менин атым Адина, чечмелеп берип коюңузчу. Адина деген жакшы ат. Аттын маанисини азыр так даана эстей албай турам, бирок Адина деген жакшы аттардын бири. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм жообун берген жок эле, бирок турмушка чыга бер деген эле. Эми биз дагы жараштык, эми нике кылыш керекпи? Талак маселеси, мындай маселе телевизордон суралбайт. Ошо өзүңүзгө жакын илимдүү, билимдүү молдокелерден барып тактаганыңыз дурус болот. Ассаламу алейкум. Атам апамы коргуп көргүм жок деп атат. Эмне кылуу керек? Атам 60 жашта. Алла Таала атаңызга инсап берсин, энеңизге ыйман берсин, үй бүлөлүк бакыт берсин. Жакшы мамиле кылыңыздар. Балким мунун артында бир жакшылык бардыр. Сабыр кылыңыздар, ата-энеге жакшы мамиле кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Хадича деген ат эмнени түшүндүрөт? Хадича деген ат аябай жакшы ат. Пайгамбарыбыздын аялынын, эң мусулмандардын энесине эң биринчи энебиз Хадича энебиз. Анан Хадича деген аттын дак маанисин дагы мен эстей албайт экенмин. Саламатсызбы? Эмдөөгө кандай карайсыз? Кээ бирөөлөр балдарын эмдетпейт, бирок өздөрү Меккеге барарды эмделишет. Эмдөө негизи шариятыбыз тыюу салбайт. Эгерде ошол эмдеген нерседе мындай арам нерсе, зыяндуу нерсе кошулбаса, шариятыбыз тыюу салбайт. Эгерде арам нерсе кошулса, ден соолукка зыян келсе, кан кошулса, анда бул нерсеге шариятыбыз тыюу салат. Бул маселени деги биздин коомдо аябай актуалдуу маселелердин бири. Анткени ошол эмдеген дарылардын арасында эмне бар экени ачыктан айтылбагандыктан улам түшүндүрүү иштери так даана жүргүзүлбөктөн улам балким ушул нерсе жаралса керек. Ошондуктан ошол эмдеген дарынын ичинде эмне бар, так даана айтылыш керек. Эгерде арам болсо, андан баш тартыш керек. Эгерде арам шариятка тыюу салган нерселер болбосо, аны алса зыяны жок.
Үйüm мечитке жакын, үйдө окусам кабыл болобу? Үйдө окусаңыз намазыңыз кабыл болот, бирок сообу азыраак болот. Мечитке барсаңыз нур үстүнө нур болот. Баланын сүрөтүн интернетке койсо көз тиеби? Кызымдын аты Сайкал, чечмелеп бериңиз, рахмат. Көз тиеби деген нерсе бар. Ошон үчүн адам баласы этиятташ керек. Кээде өзүнө өзү да көз тийгизип алышы мүмкүн, кээде балдарына дегендей сүрөттү жаш балдардын сүрөтүнө койбогонуңуз дурус болот. Сайкал деген аттын маанисин дагы мен биле бербейт экенмин. Кородогу арча бакты кыйса болобу? Негизи пайгамбарыбыз дарак тиккиле деген. Bizde Kırgızlarda жақсы söz бар. Егерде bir күндүгүңдү ойлосоң, эгерде bir жылдыгыңды ойлосоң, будай тик, эгерде 10 жылдыгыңды ойлосоң, дарак тик, эгерде түбөлүктүүлүгүңдү кааласаң, илим оку деп айтылат. Дарак тигүүгө пайгамбарыбыз көп неге буйруган, бирок даракты кыюуга тыюу салынат, эгерде зарылчылыгы жок болгон болсо. Ошондуктан зарыл болгон болсо анда боло берет. Ассаламу алейкум, кош бойлуу кезинде дааватка чыкса болобу? Мен ушул кош бойлуу мезгилинде ушул дааватка чыккандай шарттары кандай экен, мен так билбейт экенмин. Ассаламу алейкум, мен намаз окуйын деп эч эле окуй албай жатам. Эмне кылсам болот? Эрктүү болуңуз, күчтүү болуңуз. Баштайм дедиңизби, баштаңыз. Эч качан эртеңкиге, бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбаңыз, эртеси каржайт. Ошондуктан бүгүн баштаңыз. Намазды баштайм дедиңизби, бүгүн баштасаңыз, эрктүү болсоңуз, күчтүү болсоңуз, ийгиликтүү адам болосуз, бактылуу адам болосуз, намазыңызды да баштайсыз. Ассаламу алейкум, бала төрөлсө канча мал сойлат? Кызга канча сойлат? Жооп берип коюңузчу, суранчы, Аллах разы болсун. Эркек бала туулса 2 кой сойлат, эгерде кыз бала төрөлсө анда 1 кой сойлат. Чейинтек акыйка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мен биринчи аялым башка турмушка чыккан. Талакты өзүмдүн ичимен эле берип койгон. Талак түштүбү? Талак маселеси телевизордон суралбайт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошондуктан талак маселесин жазбаганыңыздарды суранат элем. Биздеги операторлордон дагы суранат элем. Талакка тийиштүү суроолорду жөнөтпөй койгонуңуздар дурус болот. Ассаламу алейкум устаз, суфийлерге көз карашыңыз кандай? Күйөөм дааватчы, мен суфиймин, күйөөм каршы зикир кылдырбайт, эмне кылсам болот? لا نريد سلفية تنطح ولا صوفية تشطح ولكن نريد عالما ينصح دون أن يمدح أو يقدح. Biz Qoçqorго окшоп ар кимди сөзмөлөй берген, ар кимди сен капырсың, сен фасыксың деп сөзмөлөй берген, Qoçqor сыяктуу ар кимди сөзмөлөгөн салафилерди каалабайбыз. Акылын жоготуп, өзүнү жоготуп, шариятта жок нерселерди айткан сопуларды каалабайбыз. Бирок Кудайдан корккон, бирөөнү аша чаап жамандабаган, бирөөнү аша чаап жамандабаган, аша чаап мактабаган аалымдарды каалайбыз деп улуу адамдар айткандай, сиз мусулман болуп жашаңыз, зикирди кылыңыз, анан зикир кылууга шариятыбыз каршы эмес, зикир кылыңыз. Бирок мен салафиймин, мен суфиймин, мен баландаймын деп бир топко өзүнү улап алуу кандайдыр бир деңгээлде туура эмес. Мусулман болуп жашаңыз, ханафи болуп жашаңыз, мусулман болуп жашаңыз. Мен мусулманмын деген ат бул сыймык. Bir topko, bir жамаатка, bir партияга илешпей, мусулман болуп, ыймандуу болуп жашаганыбызга эч нерсе жетпесе керек. Ассаламу алейкум, менин суроом, гусулдун дуасын айтпай, парыздарын аткарса эмне болот? Боло берет, дуа айтуу, дуа кылуу шарт эмес, ошондуктан боло берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, бизден алыстабай туруңуздар. Биз сиздер менен кайра жолугушабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле шарият телебүрүсү назарыңыздарда. Биз Кудай буйрса дагы 1 саат бою сиздер менен биргеликте сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө
аракет кылабыз. Биз бүгүн сабырдуулук жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алла Таала Кур'ан Керимде сабыр кылгыла, албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге мен деп айткан. Кыргыздар айтып коет, сабырдын түбү сары алтын деп коет. Бардык ийгиликтин башаты, бардык бакыттын башаты сабырдуулукта. Сабыр кылсаңыз, шүгүр кылган болсоңуз, албетте жүрөгүңүздө бактылуулук, келечегиңиз кенен болот. Биз суроолорго өтсөк, ассаламу алейкум, багымдатка кантип секирип сергек турса болот жана жалкоолуктан кантип арылса болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндө эрте менен о жараткан мени жалкоолуктан өзүң сакта көргүн, жалкоолуктан өзүң сактагын деп жаратканга дуа кылчу. Көп дуа кылыңыз. Өзүңүз аракетчен болуңуз, эрктүү болуңуз, ар дайым кыймылдап алдыга жылганга аракет кылыңыз. Багымдатка туруш үчүн эртерээк жатыш керек. Эрте турганга аракет кылыш керек, чын жүрөктөн ниет кылыш керек. Ай салкын деген ысымдын мааниси кандай болот? Мен ушул аттардын көп маанисине көп түшүнө бербейт экенмин, кечирим сурайм. Ассаламу алейкум, кызыны урса не болот? Кыз киши негизи урулбайт, кыз адам болгондон кийин сөзгө түшүнөт. Эгерде тентектик кылган болсо түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, айтыш керек, деш керек. Адам бул сөзгө түшүнөт. Балдарыңызга, кыздарыңызга мээрим төгүңүз, ырайымыңыз төгүңүз, көзүн тиктеп ырайым менен, мээрим менен сүйлөсөңүз, ошол сөздүн таасири жакшы болот. Ассаламу алейкум, күнүгө кечинде дуа кылып жатса кабыл болобу? Албетте, Алла Таала дуа кылгыла, мен силердин дуаларыңарды кабыл кыламын деген убадасы бар. Кайнатасы менен айтышкан келин кандай болот? Кайнатасы менен айтышкан келиндин келечеги жок. Кайнатасынын көзүнө балким тиктеп туруу кыргыздын кызына жарашпайт, ыймандуу кызга жарашпайт. Кудайым кайнаталарга ыйман берсин, келиндерибизге, кыздарыбызга сабыр берсин, уяттуулук берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Астагфируллах деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бере аласызбы? Астагфируллах деген сөз о жараткан менин күнөөлөрүмдү кечир деген сөз. Алла Таала күнөөлөрүмдү кечир деген сөз. Мен тахажжуд жана багымдатты 5-6 айдан бери окуп жатам. Бул күнөө эмеспи? Рахмат, Алла разы болсун. Күнөө эмес, сооп. Тахажжудту 6 айлап окусаңыз, Алла кабыл кылган болсун. Багымдатты окуңуз, 5 убак ошону менен кошо 5 убак намазды дагы окуңуз. Ассаламу алейкум, ата-энеси бир тууганы жок томолой келинге жардам берсем болобу? Сообу кандай болот? Албетте, жетим жесирге колунда жокко жардам бергенсеңиз сооп болот. Кимде ким жетимдин башын сыйласа, кыяматта менен ушундай жакын даражада болот деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан жардамыңызды, кайрымдуулукту токтотпоңуз. Ассаламу алейкум, канча сом айлыктан канча сом зекет берилет? Буудайга, курмага бериле турган зекеттерди китептен окугамын. Биз буудай, курма экпейбиз. Алма, картошка эгебиз. Негизи айлыктан зекет берилбейт. Айлыктан балким кайыр, садака берилет. Бирок ушу 1 жыл бою эгерде байлыгыңыз, акчаңыз токтоп чогулуп калса, ошол 120 миң сом тегерегинден 3 миң сом, 4 миң сом зекет акча чыгарылат. Бул биринчи. Экинчиден, алма, картошкадан ошол үшүр берилет. Башкача айтканда 100 килограмм чыкса 10 килограмм бересиз. Эгерде 1 тонна чыкса 100 килограмм, 10дон 1 бөлүгүнү зекет кылып чыгарып бересиз. Картошкадагы дал ушундай 10дон 1 бөлүгүнү зекет кылып кедей-кембагал кулуна жоктурга чыгарып бересиз. Ассаламу алейкум, кош бойлуу аял канча айга чейин намаз окуш керек? Кош бойлуу аялдын башынан намаз окуу түшпөйт. Намаз ар дайым окуш керек. Намаз аял кишинин башынан түшпөйт, намазыны окуш керек. Эгерде ден соолугу ушунчалык жол бербей атса, олтуруп окусун. Олтуруп окуганга да кудурети жетпесе, жатып алып окусун. Намаз эч качан мойнунан түшүп калбайт. Намаз ар дайым парыз бойдон кыла берет. Зээнди кантип жакшыртса болот? Жаттаган нерсени унутуп калып жатам. Алла Тааладан зээн сураңыз, күнөөлөрдөн арылаңыз. Күнөө кылган болсо адам баласынын зээни азаят кадимкидей. Анан кийин ошо зээнди күчөтө турган тамак ашка дагы көңүл буруп койгонуңуз дурус болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мен дыйканчылык менен алектенем. Алган түшүмдүн канчасыны үшүрдү кандай кылып берсем болот? Малдын да үшүрүн айтып коесузбу? Аллах разы болгон болсун. Үшүрдү эгин тигинден 10дон 1 бөлүгүнү бересиз. 10дон 1 бөлүгүнү кедей-кембагал, жетим жесир, колунда жок адамдарга бересиз.
Малдыкы, эгерде малдарыңыз бизнес кылган болсоңуз, акчага чагып туруп эле ошол акчанын 1/40 бөлүгүн бересиз. Эгерде коюңуз болгон болсо, 40 койдон 1 кой, эгерде кара бодо малыңыз болсо, 30 уйдан 1 уй чыгарып бересиз. Саламатсызбы, өзүмө дем салдырайын дегем. Каерге барып дем салдырсам болот? Кыргызстан Ислам университетинде Шамсидин Кар деген бар, ошого барып дем салдырсаңыз болот. Же болбосо Хашим Дамулла деген бар, ушул эки адамга барып дем салдырсаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, мебель рассрочкага алса болобу? Пайсыз, күрөөсүз болсо болот. Эгерде сиз айткандай болгон болсо боло берет. Эгерде сиз айткандай пайсыз болгон болсо анда болот. Эки аял алганы бай болуш керекпи? Кудурети жетсе алса болот дегениңиз кандай, түшүндүрүп кетиңизчи. Sonra жолдошум экөөбүз тең намаз окуйбуз, орточо жашайбыз. Аллага шүгүр. Кудурети жетет деген сөз моралдык жактан, физикалык жактан кудурети эки аялды бага алганга кудурети жеткен болуш керек. Физикалык жактан, моралдык жактан кудурети жеткен адам болуш керек. Башкача айтканда, ушул аябай бай болуш деле шарт эмес, ушу эки аялды бага алганга кудурети жетеби? Физикалык күч кубаты жетеби? Эки аялды башкара алабы? Эгер башкара алса, бага алса, кийиндире алса, анда шарият ага тыюу салбайт. Жаткан үйдө сүрөт илип койсо эмне болот? Рахмат. Эгерде жаратылыштын сүрөтү болгон болсо, анда эч нерсе болбойт. Анан жаныбардын, адамдын сүрөтүн илип койгону албетте бул дурус эмес. Ал үйдө перишке кирбейт деген хадистер келет. Ассаламу алейкум, менин сиңдимдин аты Хафиза. Чечмелеп бересизби? Рахмат. Хафиза деген сөз жаттоочу, сакталган, сактоочу деген маанилерди өз ичине камтыйт. Хафиза деп негизи Куран Керимди толук жаттаган адамды айтат. Балким ушул Куранды жаттасын, зээндүү болсун деген мааниде хафиза деп койсо керек. Көз өткөндөн кийин бир туугандары көк кийсе болобу? Көз өткөндөн кийин кандай кийсеңиз дагы боло берет. Ак кийсе, көк кийсе, кара кийсе деген сөз, булардын баары шариятта жок. Кандай кийинсеңиз дагы боло берет. Адилхан деген ат эмнени түшүндүрөт? Адилхан деген сөз ушул адилеттүү деген маанини түшүндүрөт. Аялдарга тренинг курстарды өткөрсө болобу? Илимим 2 жылдык өздүк өнүгүү боюнча өзүн келинмен. Болот, албетте, эгерде илимдүү, билимдүү болгон болсо, анда болот. Шарият буга тыйса болбойт. Ассаламу алейкум, 2-3 күндүк сапарга чыксам, жолдо намаз окуу кандай болуп калат? Жолдо шарт жок дегенде. 2-3 күндүк сапарда бүгүнкү күндө шарт ар бир жерде шарт бар деп ойлойм. Өзгөчө биздин Кыргызстанда ар бир айылда мечит бар, намаз окуганга мүмкүнчүлүк бар, суу бар дегендей. Ошондуктан ал куру шылтоо деп ойлойм. Окуйм десеңиз окуйсуз, окуйм десеңиз шартын табасыз. Ассаламу алейкум, намазды өз убагында окуй албай атам. Күнөөкөрсүз, намазыңызды өз убагында окуңуз, өз убагында окусаңыз күнөөкөрсүз. Мен арак ичип намаз окуйм, кээде намаз окубай калам. Эмне болот? Күнөөкөрсүз. Арак ичпеңиз, намазыңызды окуңуз, Кудайдан коркуңуз. Арак ичсеңиз, ошол арак сиздин түбүңүзгө жетип эртеге кор болосуз. Ассаламу алейкум, кошунам көрө албай начар киши болсо эмне кылыш керек? Кошуна жөнүндө кыска айтып коесузбу? Рахмат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде кимде ким кошунасы жаман болсо, ошого сабыр кылып жүрүп өткөн болсо, Кудай Таалам ага кыяматта көптөгөн соопторду жазып койгонун айтат. Сабырдуу болуңуз. Негизи коңшуга зыян берүү бул чоң күнөөлөрдүн бири. Мусулман адам коңшуна зыян бербейт. Оозу менен, тили менен, колу менен дегендей зыян бербеш керек болот. Коңшуңуз менен жакшы мамиледе болуңуз, сабыр кылыңыз. Кандайсыңар? Не себептен менин кызымдын кайненеси качээки өтүп кеткен сөздөрдү козгоп уруша берет, келинди неге кайнене өз кызындай көрбөйт, жооп бергилечи. Албетте, кээде ушундай кайненелер бар, ажаан Кудайдан коркпогон кайненелер бар. Адамдын табияты, кээ бир адамдар ушундай табиятта, кээ бир адамдар ушундай адамдар, көпчүлүктүн арасынан ушундай адамдар чыгат. Сабыр кылсын, жакшы мамиле кылсын, балким жакшы мамилеси жылуу сөз жылан дейинен чыгарат дейт, жылуу сөзү, жакшы мамилеси балким кайненесинин абалын өзгөртөр. Алла Таала сиздерге жардам берсин. Ассаламу алейкум, көп сүрөткө түшсө күнөө болобу? Рахмат.
пайдасыз эле көп сүрөткө түшө берүү дурус эмес, адепке туура келбейт. Куптан намазында витир важип намаздан кунут дуасын жаттай эле келем, анын ордуна башка дуа айтса болобу? 1-2 күн башка дуаларды окуп турсаңыз болот, бирок ал кунут дуасы аз эле жаттап алганыңыз жакшы болот. 1 күндө жаттап бүтөсүз. Мончодон гусул алса болобу? Боло берет. Мончодон гусул алса боло берет. Андан кийинки суроону берсек, саламатсызбы? Бала төрөлсө 2 кой союш керек дедиңиз. Эгер шартың жок болсо сойбой деле койсоң болобу? Же аны сөзсүз кылыш керекпи? Шартыңыз болгондо союп коесуз. Бүгүн шартыңыз болбосо, шартыңыз болгон ниет кылып койсоңуз, Кудай таалам берет. Иншалла шартыңыз болгон учурда соесуз. Андан кийинки суроону беребиз. Мүмкүн болсо суроолорду тез алмаштырганга аракет кылабыз. Бизде суроолор аябай көп. Ассаламу алейкум. Атам каза болгон, анан ошого аш берсе болобу? Негизи атаңыз каза болгон болсо, жардам атаңыздын атынан кайыр садака кылып турсаңыз болот. Андан кийин жылды 40 5 күндүгү 7 күндүгү деп бул ысырапка кирүү албетте булардын баары дурус эмес. Мен намаз окуп баштадым, бирок мен бөлөк нерсеге алакысып кетем. Намаз окуй бериңиз. Ошо намазды окуп атканда маани маңызына көңүл буруңуз. Окуй берсеңиз булардан баарынан айрыласыз. Мусулман адамга кайырмакка курт илип балыкты алдап кармаса болобу? Бул азартка кирбейби? Жок, бул ушул байкы улоонун бир түрү, бул эч нерсе болбойт. Кудай таалам буга ушу улоого же болбосо балык улоого уруксат берилген амалдардын бири. Ассаламу алейкум. Ишрок намаздан кийин сразу духа намазын окуса болобу? Күн найза бойлуу көтөрүлгөндөн кийин духа намазын окуй берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Жүрөктү кантип тынчтандырса болот? Намаз окуңуз, зикир кылыңыз. Көзүңүздү азыр ушул тапта көзүңүздү жумуңуз. 2 минут, 3 минут Кудайды эстеп зикир кылыңыз. Көр дүнүйөнү унутуңуз, жүрөгүңүз тынчтанат, рахаттанат. Көр дүнүйөнү унутуп 2-3 минут, 5 минут Кудайды зикир кылып, Алла деп 5 минут туруңуз, жүрөгүңүз тынчтанат, рахаттанат. Намаз окуңуз. 5 убакыт намаз окусаңыз, жүрөгүңүз тынчтык табат. Ассаламу алейкум устаз, кечинде тырмак алса болобу? Тырмакты күндүзү алган дурус болот. Эгерде шарт жок, анан кийин ушул кечинде алышка мажбур болсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум устаз, баланы канча жаштан медресеге берсе болот? Азыр 1-класста лагерлер бар. Жайында лагерлерге балаңызды берсеңиз болот. 15 күндүк, 20 күндүк, анан кийин бала мектепти бүткөндөн кийин, чоңойгондон кийин медресеге бергениңиз дурус болот. Ассаламу алейкум. Тойбостун колбасасын жесе болобу? Мен колбасалар жөнүндө жакшы билбейт экенмин. Жесе болот же болбойт деп айтуудан алысмын. Билбеген нерсеңди жөнүндө сүйлөө, өзүнчө дагы күнөө болсо керек. Ассаламу алейкум. Эмне үчүн мусулман бир туугандарга сүрөт тарса болбойт? Эмне себептен келип чыккан? Сүрөт тарса болбойт деген сөз жок. Сүрөт тарсаңыз боло берет. Жаратылыштын сүрөтүнү, тоо жардын, дарактардын сүрөтүн тарсаңыз боло берет. Адамдын, жаныбардын сүрөтүн тарса болбойт. Шарият буга тыюу салат. Ошондуктан бул нерсеге тыюу салынган. Атамдын көрүстөнүн сүрөткө атамдын көрүстөнүн сүрөткө койсо туура болобу? Атаңыздын көрүстөнүн сүрөткө кантип коесуз? Мен суроону жакшы түшүнө албадым окшойт. Анан негизи сүрөт тартуу же болбосо атаңыздын сүрөтүнө көрүстөнгө коюу албетте бул дурус эмес. Саламатсызбы? Аталаш инимдин кызын келин кылып алсам болобу? Аталаш инимдин кызын келин кылып алсам болобу? Болот, андай кылсаңыз боло берет, бирок жакшы эмес. Алысыраак адамдардан алганыңыз жакшы болот. Жакыныңыз менен жакын бойдон калам десеңиз, андан алыс болгонуңуз дурус болот. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху кээде туугандарды жакын жашаткан эмес экен. Бирини башка айылга, экинчисин башка айылга жашаткан экен. Анткени ортодо көп чыр-чатак чыгып калыштан коркуп, ушул бир туугандар, жакындар бир жерде жашаганга дагы уруксат берген эмес экен. Мунун астында да чоң даанышмандык бар. Ошондуктан жакыныңыз менен туура болом десеңиз, алыс болгонуңуз жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, Тахмина, Камила, Айжаннат деген аттарды чечмелеп
бересизби? Жогоруда айткандай мен ушул аттардын чечмелеп берүүгө көп акылым жете бербейт экен. Сиздерден кечирим сурайм. Менин күйөөм каза болгон, кайнагам жаназа башына туруп карызын мен төлөйм деген, бирок төлөгөн жок. Эмне болот? Мени мойнуна алган болгон болсо, ал адам жооп берет. Анан эгерде мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, төлөп койгонуңуздар дурус болот. Ассаламу алейкум. Сизден сураныч, намазга кандай жол менен тез жыгыла аламын? Намазга ушу эртүү болуңуз. Бүгүндөн баштап намаз окуйм деп намаз окуй баштаңыз. Китепти эгер билбесеңиз, китеп окуп болсо да баштаңыз. Эгерде убактыңыз болсо, анда жыгылай албай жатсаңыз, Кыргызстан Ислам университетинде кечки курстар бар. Эгерде аял киши болсоңуз, апалар курсу бар. Эркек киши болсоңуз, кечки курстар бар. Ошол жерге келип жазылыңыз. Балким ошол жердеги устаздар, эжекейлер сизге намазды үйрөтөт. Ассаламу алейкум. Эгер адам ооруп жаткан болсо, эшектин сүтүн ичсе эч нерсе болбойбу? Жок, болбойт, арам болот. Арамда эч качан шифа болбойт. Андай кылганыңыз жакшы эмес. Балыкты алдап, тамак берип алдап, мерт кылып жатпайбы? Эмне болот? Адам ошол балык сиз үчүн жаралган. Алла Таала ушу балыкты сиз рахаттанып, ушул тамактансын деп Кудай Таалам сиз үчүн жараткан. Ушул жаратылышты жараткан сиз үчүн жараткан. Кооздукту сиз үчүн жаратты. Ушу бузбасын, татынакай кылып көрүп, жыргап жашасын деп. Мал жанды, адал нерселерди сиз үчүн жаратты Алла Таалам. Мен үчүн жаратты. Ушуларга тамак болсун деп. Анан Кудай Таалам бергенден кийин Кудайга шүгүр деп ала бергенибиз дурус болот го деп ойлойм. Аны муну айта бербей. Саламатсызбы? Мен аябай эле унутчакмын. Эмне кылыш керек? Көп Куран окуңуз, өзүңүзгө дем салыңыз. Ассаламу алейкум. Мурда сапар аралыгы 90 км эле, азыр 130 км деп айтып атышат. Ошондой фатва чыкканбы? Жок, бул сөз туура эмес. 90 км, 80, кээ бир алымдар 90 деп километр деп айтат. Сапарга чыккан адам намазын кыскартып окуш үчүн, ошондуктан 90 км деп айтылат. Ассаламу алейкум. Аял киши төрөгөндө 72 сөөгү сынганчалык ооруну көтөрөт экен. Кийин төрөбөй койгонго айла барбы? Оору чыдагыс ооруга. Аял киши ушул жаңы төрөгөндө төрөбөйм дейт, бирок ошол баласы кайра бирге чыккандан кийин эле кайра оорусун унутуп, кайра төрөгүсү келе берет экен. Аял затынын табияты качанда төрөгөндөн кийин экинчи төрөбөйм дейт, бирок 1 жыл 2 жылдан кийин кайра төрөгүсү келет. Баланын жытын сагынат, баланын немизгенди сагынат дегендей, бул аял затынын табияты. Ошондуктан бул нерседен аял заты бүгүн кайсарланып же болбосо ачууланып төрөбөйм деп, эртеге эле кайра төрөйм деп чыккан аялдар далайын көргөнбүз. Ассаламу алейкум. Мен экинчи турмушта жашайм. Эриме көңүл кое албадым. Алдан кетейин деп атам. Алда башкага үйлөнүп бактылуу болушун каалайм. Алдан талак сурасам болобу? Талак суроо үчүн себептер керек. Анан көңүлүм келбей атат деп эле адам баласы кээ бир учурда өзүнүн көңүлүн өзү түшүрөт. Жакпады, колумдан келбейт, оңолбойт деп өзүн өзү бузат. Эгерде жашаганга мүмкүнчүлүк болсо, анда жашаганыңыз дурус. Талак сураганга себеп барбы, жокпу? Шарият талап кылгандай себеп барбы, жокпу? Эгерде себеп жок эле кылган болсоңуз, анда албетте күнөөкөрсүз. Бүгүн андан кетсеңиз эле жыргап калбайсыз. Ошондуктан Кудайдан коркуңуз. Ассаламу алейкум. Санитарка уборщица болуп иштесе сооп болобу? Ушул кайсыл жерде, ушул тазалык боюнча кайсыл жерде иштейсиз? Ушул нерсеге дагы тийиштүү маселе. Анан кийин бардык жерде эле тазалыкта же ушул жерде иштеген болсоңуз сооп аласыз дегенден алыспыз. Бирок адал иш болгон болсо, пешине тер менен таап тамактанайын, бала чакамды багайм десеңиз, албетте адал. Ассаламу алейкум. Бешим намазын жумуштан окуганга шарт жок болсо, аср намазын менен чогуу окуп турса болобу? Же кийинки намаздан убактысы келе элек болсо, аз калса эртерээк окуй берсе болобу? Убактын карап көрүңүз. Бүгүнкү күндө пешим намазы 1:30 окулат. Бирок пешим намазы 12:30 деле ушу 1ге жакын пешим намазы кирет. Пешим намазы кирсе, убакты кирген болсо, азан айт элек деле намазыңызды окуй берсеңиз да болот. Асыр убакты, асырга азан айт элек убакта жетишсеңиз, пешим намазыңызды окуп алсаңыз боло берет.
белгилүү адамды кумир кылып жүрсө болобу шариятта? Шариятта негизи кумир тутуу бир гана пайгамбарды кумир тута алабыз, ушул пайгамбарды гана ээрчи алабыз. Башка адамдардын баары кемчиликтүү. Эртеге кимдир бирөөнү кумир тутуп, анан бир кемчилигин көрүп, кайра көңүлүңүз бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан адамды, пайгамбарды гана кумир тутканыбыз дурус болот. Саламатсызбы? Азим деген аты чечмелеп бериңиз. Анан Азим деп чакырса туура болобу? Азим деген сөз негизи улук деген Кудай Тааланын аттарынан. Абдул Азим деп айтканыңыздар дурус болот. Абдул Азим деп айтканыңыздар дурус болот. Мусулманчылыкта Куран китеп артта турса болбойт дейт. Ушул туурабы? Эгер туура болсо, эмнеге артыңарда турат? Бул жөн эле сөз. Куран Карим артта турса болбойт деген сөз. Ушул кээ бир адамдардын гана сөзү. Менин артымда Куран Карим эмес, менин артымда хадис китептер, фик китептер, тарых китептер, китептердин түрү турат. Анан бул тарабымда бир Куран турат. Бирок Куран турса деле ал эч кандай шариятка, артка Куран коюуга тыюу салынбайт. Ал жөн гана кээ бир адамдардын сөзү. Тамеки чеккен күнөөбү? Албетте, тамеки чеккен күнөө. Анткени ысырап кылып атасыз, өзүңүздүн ден соолугуңузга зыян келтирип атасыз. Өзүңүздү эле уулабастан балдарыңызды, аялыңызды уулап жатасыз. Кээ бир алдымдарыбыз айтып коет, кээ бир аялдар эркектин жытын 60 жыл күйөөсү менен жашап, эркектин жытын сезе элек, анткени күйөөсү тамеки чегет дейт. Кээ бир аялдар күйөөсү менен 20 жыл 30 жыл жашап, эркектин күчүн сезе элек, анткени күйөөсү арак ичет дейт. Тамек чексеңиз, арак ичсеңиз ден соолугуңузга зыян, өзүңүзгө эле эмес, үй бүлөңүзгө, аялыңызга, балдарыңызга да зыян. Ассаламу алейкум, кандайдыр бир себептер менен аялына махыр бере албай калса күнөө болобу? Махыр бул карыз. Карызыңызды төлөшүңүз керек. Эгерде аялыңыз кечип жиберсе, ошондо гана мойнуңуздан түшүшү мүмкүн. Болбосо кыяматка ошол карыз менен кетесиз. Ассаламу алейкум устаз. Кыркылган чачты отко салса болобу? Жерге көмөттеп ук желе кээде жерге көмө албай алабыз. Зыяны жокпу? Рахмат. Жерге көмүп койсоңуздар ушул дурус болот, адепке дагы ылайыктуу болот. Ассаламу алейкум. Үйгө дам салдырып туруш керекпи? Үйгө дам салдыргандан кандай пайдалары бар? Ата-апамы кантип дааватка чыгарсак болот? 15 күндүккө чыгарса болобу? Үйгө дем салдыруу деген сөз өзүңүз үйдө Куран окуп туруңуз, ушул дем салуу болуп эсептелинет. Үйүңүздө намаз окуңуз, Куран окуңуз, ушул дем салуу болуп эсептелинет. Үйдө Куран окулбаса, үйдө намаз окулбаса, ал кабырстанга айланат. Ал жер шайтандын уюгуна айланат. Ошондуктан үйдө Куран окулуп, үйдө намаз окулуп туруш керек. Ата-энеңизге даават кылыңыздар, жакын адамдарыңызга айтсаңыз, балким дааватка чыгып намаз окуп калышат. Ассаламу алейкум, намаз китепти дарасыз үйрөнсө болобу? Намаз китепти дарасыз кармай берсеңиз, үйрөнсөңүз боло берет. Жолдошум тамекини таштай албай жатат, эмне кылсам болот? Дуа кылыңыз, мактаңыз, азаматсың, кыйынсың, сен таштай аласың десеңиз, балким эртеге тамекисини таштайт. Андан кийинки суроону берсек, тоо эчкини мылтык менен атып өлтүрүп, адалдап, муздап сойбогондон кийин макру болуп калат го. Бул жер маселеде аалымдардын арасында талаш тартыштуу бир маселе бар. Анан ууга барып, ууда ушула мылтык менен атып, эгерде мүмкүнчүлүгү жетсе барып муздап сойгон болсо жакшыраак болот. Эгерде муздаганга жетишпеген болсо, ошол кан чыкканы адал бисмилла деп окту бисмилла деп салган болсо, улоосу же аткан нерсеси адал болуп эсептелинет. Келинчегим көзү өтүп кеткен жарым жыл мурун. Күн сайын эстейм, бирок бир да жолу түшүмө кирбей койду. Бул эмнеси? Түшүңүзгө кириши шарт эмес. Келинчеңизди жакшы көрсөңүз, дуа кылыңыз, Куран окуңуз, келинчеңиздин атынан жакшылык, кайрымдуулук кылыңыз. Ошол сизге пайда берет. Анан түшүңүзгө кирсе эле бир жыргап кетпейсиз же келинчеңизге жардам бере албайсыз. Саламатсызбы? Өзүмө кандай дуба окуш керек? Унутчакмын, ушуну кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Пайгамбарыбыз эртели кеч о Кудайым бизге ден соолук бер, о Кудайым бизди жалкоолуктан сактай көргүн, жаман көздөн, жаман сөздөн сактай көргүн деп пайгамбарыбыз дуа кылчу. Көп жаратканга дуа кылыңыз, зээн бер деп дуа кылыңыз, акыл бер деп дуа кылыңыз.
Ассаламу алейкум, Шер Мухаммед устаз. Кыз өзү бир адамды вакил шайлап турмушка чыкса болобу? Ата-энесине айтпай, жок болбойт. Ата-энесине айтпай эч качан мындай ишке барбаш керек. Ата-энесине айтпай кылган адам өкүнөт, кайгырат. Ата-энесине айтпай турмушка чыккан кыз эч качан жыргабайт. Ата-эне эч качан баласына жамандыкты каалабайт. Бул шайтандын азгыруусу, ошондуктан ата-энеңерге кабар бергиле, жеңил оюдук кылбагыла. Тумар деп кыздын атын койсо болобу? Тумар деп кыздын атын койсо болобу? Башка ат койгонуңуз дурустай көрүп турам, анткени мен тумар деген сөздүн дагы так маанасын жакшы биле албай турам. Анан тумар деп кыздардын атыны мындай дурус көрбөй турам. Кыздарга бир назигирээк ат койгоңуз дурус болот. Саламатсызбы? Мен көп жаман жакка өзгөрүлдүм. Кантип жакшы жакка өзгөрүлсө болот? Жаман болуш бир паста дейт, жакшы болуш аста-аста дейт. Бүгүн жакшы болгонго аракет кылыңыз. Сиз өзгөрөм, жакшы тарапка өзгөрөм деп бүгүн чын жүрөктөн ниет кылсаңыз, өзгөрө аласыз. Бүгүндөн баштап намаз окуйм десеңиз, намаз окуй аласыз. Эрк сизде. Өзгөрөм дедиңизби, эрктүү болуңуз, күчтүү болуңуз, шайтанга эч качан багынбаңыз, өжөр болуңуз. Алланын керемети 99 сыпаттарын күнүгө окуп турса не болот? Ошо окуган дуалар кабыл болобу? Күндө окусаңыз сооп болот. 99 дуаны окугандан кийин кылган жакшылык, каалоо тилектер, дуалар кабыл болот. Алла таалам силерге жардам берсин, дуаларыңыздарды кабыл кылсын. Бизде урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы жарнамалык тыныгуу бар экен. Бизден алыстабай туруңуздар, кайрадан көрүшөбүз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр. Назарыңызда кайрадан эле ушу шарият теле берүүсү. Биз Кудай буйрса дагы жарым саат бою сиздер менен биргеликте сиздер тараптан берилген суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, намаз окуп атып сөздөрүн унутуп койсо эмне болот? Рахмат. Эгерде сүрөнү унутуп койгон болсоңуз, башка сүрө окуп койсоңуз боло берет. Эгер сүрөлөрдү унутсаңыз, башка сүрөлөрдү окуп койсоңуз боло берет. Хайыздын акыркы убагында кошулуп алса эмне болот? Чоң күнөөкөрсүз, күнөөкөр болгон болосуз. Кудай Тааладан кечирим сурап тооба кылыңыздар, экинчи мындайды кайталабаңыздар. Андан кийинки суроону беребиз. Суроолорду алмаштырабыз. Ассаламу алейкум устаз, коёндун эти адалбы? Коёндун эти адал, жегенге болот. Андан кийинки суроону беребиз. Андан кийинки суроону мүмкүн болсо тез-тез суроолорду алмаштырганга аракет кылалык. Саламатсызбы? Даават деп эле кээ бир эркектер үй бүлөсүн таштап кетет го. Үй бүлөсү эмне жеп, эмне ичип, кандай акыбалда болуп атканы менен иши жок. Кандай дейсиз? Албетте бул турус эмес. Дааватка чыгыш үчүн ушул үй бүлөсүнө калтырган тамак ашы, кийим кечеси, үй жайы болуш керек. Анан эгерде курсагы тойгозбой кетип аткан болсо, албетте булардын баары күнөөкөр, илимсиз, билимсиздиктен бул нерсеге барышы толук ыктымал. Аялды, бала чаканы багуу бул парыз, дааватка чыгуу парыз эмес. Ошондуктан биринчи үй бүлөнү каржылап коюп, анан кийин дааватка чыгыш керек. Айша деген ат эмнени чечмелейт? Айша деген бул момундардын энеси. Айша энебиздин аты жакшы ат. Балдарыңызга, кыздарыңыздарга койсоңуз боло берет да. Мен бирок маанисин так билбейт экенмин. Ассаламу алейкум, күнөөлөр кечирилиш үчүн эмне кылуу керек? Адам баласы күнөөлөр кечирилиш үчүн тообо кылуу керек. Экинчи ошол күнөөгө кайтпаш керек. Эгер пендеден карыз болсо, ошол карызын барып төлөш керек. Жараткандан кечирим сурап, тооба кылып ыйлаш керек. Ошондо кечирим суралат. Ассаламу алейкум, Айтал Курси менин кунут дуасын жаттай албай атам. Ордуна кандай дуа окуса болот? Үйрөнгүчө жооп үчүн рахмат. Ихлас сүрөсүнүн Кул хуаллаху ахадты бир күн, 2 күн окуп турсаңыз жарай берет. Саламатсызбы? Этеккир келгенде кошулса болобу? Жок, болбойт, күнөө болот. Этеккир келгенде күйөөсү менен мамиле кылган болбойт, күнөөкөр болосуз. Сиз дагы аялыңызда ден соолукка да зыян, өзүңүздөргө да зыян, күнөөкөр да болосуздар. Саламатсызбы? Менин түшүмө күндүгө бир адам кирет. Бассам турсам да аны эстей берем. Кантип унутсам болот? Эмнеге кирет? Ал баланы
баланы мен мурун таанышымын, мен өзү турмушка чыккам. Түштүн ар кандай түрү болот. Шайтандан болгон түш бар, анан кийин кээде адам баласы эмне жөнүндө көп ойлонсо, ошол нерсе түшкө кирет. Ал адамды көп ойлобоңуз, даараталып намаз окуп дуа кылыңыз. Ал адамды эч качан ойлобой унутканга аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Биз 37 киши жума намазын жамаат менен жумуштан окуйбуз. Баарыбызды жума сайын мешитке жибербейт. Биздин өзүбүздүн жумуштан намазканабыз бар. Ошол кандай болот? Эгерде Кыргызстандын аймагында болгон болсо, муфтият уруксат берген болсо, намазыңыздар жарай берет. Муфтият уруксат, дин башкармалык уруксат берген болсо, жарайт. Башка чет өлкөдө болгон болсоңуздар, анда намазыңыздар жарай берет. Ассаламу алейкум. Карыздан кутулуучу дубалар барбы? Карыздан кутулуу үчүн Алла пайгамбарыбыз о жараткан Алла Таалам бизди ушул карыздан сактай көргүн деп жараткан Алла Таалам дуа кылчу. Мусулмандын коргону деген китеп бар. Же бекем чеп деген, же күнүмдүк дуалар деген дуалар жөнүндө аябай китептер көп. Ушул дуаларды окусаңыз, ошонун ичинде карыздан кутулуундагы дуалары келген. Ассаламу алейкум. Мен бала чакам менен карызга батып калдык. Дубаларды окуйм. Дагы кандай дубаларды окусам болот? Бизге дуа кылып коесузбу? Сураныч. Алла Таалам сиздерге жардам берген болсун. Алла Таалам сиздерди ушул карыздан, ушул аманаттан тез кутулганга жардам берсин. Аракет кылыңыздар, дуа кылыңыз, мээнет кылыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде адам баласы чын жүрөктөн төлөйм, карыздан кутулам десе, Кудай Таалам кутултат. Эгерде карыз алып атканда ушул карызын төлөбөйм деп ниет кылбаса, Кудай Таалам аны карызга батырат дейт. Ниетиңизди түздөңүз, аракетиңизди кыла бериңиз. Ассаламу алейкум ажеке, өмүрүңүзгө узун болсун. Ар дайым адамдардын ыйманга чакырып жүрөрүн багымдат, намазын азан айтпай окуса боло береби үйдө окуганда? Ооба, намазды азан айтпай деле окусаңыз боло берет. Мешитке барсаңыз жакшыраак болот. Эгерде шартыңыз жок болгон болсо үйдө эле окуй берсеңиз боло берет. Саламатсызбы? Жолдошум намаз окуйлу десем, сен башта анан окуйм деп атат. Ошол туурабы? Сиз баштаңыз. Демек, сиз баштасаңыз, баштайм десе, баштаңыз. Дароо эртеңден баштаңыз. Күйөөңүздү тартыңыз, намаз окуңуздар. Намаз окусаңыздар, Кудай буйруса баары жакшы болот. Менин дос кызым башка дос кызыма мени жамандап турушундан кийин жаман көрүп калдым. Эмне кылсам болот? Ушак сөзгө ишенбегиле, балким жамандаган эмес, балким пендечилик адам. Ошондуктан ар кимдин сөзүнө ишенбей, дос менен дос бойдон калганы абзел. Устаз, сиз абдан түшүнүктүү кылып жооп берет экенсиз. Аллахым ден соолугуңузду берсин. Менин кызым 3кө чыкты. Бас элек дуба кылып коюңузчу. Аллах сизден ыраазы болсун. Алла Таалам силерге жардам берсин. Кызыңарга ден соолук берген болсун. Тез басып, ушул элине, жерине, динине кызмат кылуучу пенделерден болсун. Ассаламу алейкум. Мен аялымды сыйлаймын жана жакшы көрөм. Бирок уруша кетип ачуумдан 3 жолу талак деп айтып койдум. Кечиримдүү болобу? Талак түштү. Жооп түшүндүрүп бериңизчи, рахмат. Бул маселени дин башкармалыкка келип, 15-чи кабинетке келсеңиз, атайын адистер олтуруп, маселени так даана түшүндүрүп беришет деп ойлойм. Саламатсызбы? Оор характерди кантип ташташ керек? Рахмат. Менин характерим оор дебей, менин характерим жеңил, жумшак, өзгөрөм десеңиз, характериңиз, кылык мүнөзүңүз өзгөрөт. Ал өзгөрүү сизден. Оюңуз өзгөрсө, мүнөзүңүз өзгөрөт. Колго суу куйганда дуалар кабыл болобу? Колго суу куйганда, колго суйган адамга өмүр тилеп дуа кыл деп кыргыз бекеринде айтылган эмес. Сооптуу иш, жакшы иш, дуа кылып койгон болсо жакшы болот. Саламатсызбы? Айыздан сырткары этек кир келсе намаз окууга болобу? Эгерде адатынан өтүп кеткен болгон болсо, ал этеккир деп эсептелинбейт. Фик китептеринде ушул маселе кеңири аябай кенен айтылган. Азыр убакыттын кыскалыгына байланыштуу негизи эгерде адатынан мурун, адатынан өтүп кеткен болсо, ал этеккир деп эсептелинбейт. Оорулуу кан деп эсептелинет, намазды окуй бересиз. Дагы маселени тактап алыш үчүн фик, Ханафи мазхабынын далилдери деген китептер бар. Ушул китептерден кайрылып окуп алсаңыз дурус болот. Хайыз келгенин билбей калып намаз окуп алса эмне болот? Билбей калган болсоңуз күнөөкөр болбойсуз.
негизи айыз келген учурда намаз окулбайт. Жолдошумдун Россияга кеткенине 7 жыл болду. Телефондон талак берди, турмушка чыга берсем болобу? Бул маселени дин башкармалыкка келип, фатва бөлүмүнөн тактап кеткениңиз дурус болот. Ассаламу алейкум, сиңдим ажырашканына 11 жыл болду. Баласын бакпайт. Документ аркылуу ажырашкан. Талак түшөбү, сураш керекпи? Документ аркылуу ажырашкан болсо негизи талак сыртынан түшкөн сыяктуу көрүнүп атат, бирок ушул маселе талак маселесини телевизордон сурабай дин башкармалыгына келип тактап алганыңыздар дурус болот. Түшүнбөй эле христиан динин кабыл алса, кийин түшүнүп кечирим сурап намаз окуса болобу? Тообаны Алла Таала тооба эшиги ачык. Кудай Таалам тооба кылса кечирем дейт. Кудай Таалага тооба кылсаңыз албетте кечирет. Намазда 3 рекет кылып окуп кетем. Кандай кылып оңдойм? Намазда 3 рекет кылып окуп кетем. Кандай кылып оңдойм? 3 рекет окуп алган болсоңуз, эгер 4 рекетти 3 рекет окуп алган болсоңуз, дароо туруп 4-чү рекетти окуйсуз да, анан кийин саламдан кийин 2 жолу сажда саху кылып койсоңуз дурус болот. Ассаламу алейкум устаз, магазинде сатылган топуракты жесе күнөө болобу? Топурак желинбейт, топурак ден соолукка зыян. Топурак желинбейт, топурак ден соолукка зыян. Ханафи мазхабындагы алымдар топуракты жеген арам болот деп айткан. Ассаламу алейкум устаз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрүү үчүн эмне кылыш керек? Аллага шүгүр, 5 маал намаз окуйм. Сиз түшүнүңүздө көрдүңүз беле? Пайгамбарыбызды түшүндө көрүш үчүн пайгамбарыбыздын өмүр баянын көп окуш керек, пайгамбар жөнүндө көп ойлонуш керек, пайгамбарды чын жүрөктөн сүйүш керек, пайгамбардын сүннөтүн аткарыш керек. Мен өкүнүчтүүсү күнөөкөр пенде пайгамбарды түшүмдө көрө элекмин. Алла Таалам баарыбызга пайгамбарды чын жүрөктөн сүйүүнү насип кылган болсун. Картина намаз окуганы үйрөнсө болот. Рахмат. Картина намаз окуганы үйрөнсө болот. Суроону түшүнө алган жокмун, кечиресиз. Ассаламу алейкум. Куран китептин кыргызчасын окулушун окуп бүтүргөндөн кийин арабчасын дагы сөзсүз окуш керекпи? Же ошо кыргызчасын жаттаса болобу? Кыргызча тамга менен жазылган болгон болсо убактылуу жаттап алсаңыз боло берет. Куран Керимди негизи тажвиди менен так даана жаттап алганыңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Мен түшүмдө теспи жай намаз көрөмүн. Түшүндүрүп бериңизчи, суранамын. Алла ыраазы болсун. Кудай Таалам сиздин намаз оку, зикир кыл, Кудайды көп эсте деп атыптыр. Намаз окуңуз, Кудайды көп эстеп зикир кылыңыз. Күйөөгө тие элекмин, хижап кийем, боёнсо болобу? Үйүңүздө боёнуп жүрсөңүз боло берет. Көчөгө чыкканда кооз сулуу жерлериңизди көрсөтпөгөнүңүз дурус болот. Ассаламу алейкум. Балалуу боло албай атам дуа кылып коесузбу жамаат менен? Алла Таалам силерге бала берген болгон болсун. Ыймандуу, элине, жерине, динине кызмат кылуучу пенделерди насип, урпактарды насип кылган болсун. Саламатсызбы? Шариятта келин кайын журтун тергеш керек деген барбы? Эгер өтүп кеткен болсо кандай? Тергөө деген сөз жок, бирок каада салт бар. Кайненесинин атынан атабайт, кайнатасынын атынан атабайт деген сөз. Бул сөз ушул урматтоо, сыйлоо, урмат сыйлап койгон дурус болот. Нафил намаз тахажжуд кандай окулат жана канча рекеттен окулат? Нафил намазды 2 рекеттен, кааласаңыз 4 рекеттен дагы окуй берсеңиз боло берет. Кыздар менен сүйлөшпөй кантип үйлөнөбүз? Кыздар менен сүйлөшпөй эле ушундай 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу сүйлөшөсүз, көрөсүз, анан үйлөнө бересиз. Ата-энеңиз табат дегендей ким экенин ата-энесинен сурайсыз. 1 жолу, 2 жолу көрсөңүз жетишет. Анан 3 жолдон ашып кеткенден кийин шайтан азгырып, бузулуп кеткендер толтура. 18 жашта тарикатка кирсе болобу? Тарикатка кириш үчүн бир жаш чектелүү эмес негизи, бирок мен ар дайым айтып келем, ушул мусулман ар дайым адам баласы мусулман болуп, зикир кылып, эч кандай бир топко илешпей мусулман болуп жүргөнү дурус болот. Биздин үйгө киреше кирбей жатат, кантсе үйгө кут береке кирет, ысырык салуу же жыт чыгаруубу? Береке кириш үчүн үйдө тынчтык болуш керек. Береке кириш үчүн үй бүлөдө чынчылдык, ыхластык болуш керек. Үй бүлөдө тынчтык, баягы урушук жаңжал болбош керек. Кудай Таалага жалбаруу болуш керек. Ошондо гана Кудай Таалам үйгө береке берет. Ассаламу алейкум. Орус христианин адамга похоронага барса болобу? Көңүл айтып койсо боло берет.
көз өткөн адамга көңүл айтып койсо боло берет. Ассаламу алейкум, мен баламды үйлөдүм, кафе кылган жок. Мен жокмун, бирок кыздын ата энеси кылгыла деп жатат, эмне кылышым керек? Эгер кудуретиңиз жетпейби, ысырап кылып кафеге тияк бияка ысырап кылыштын кереги жок. Тойду негизи чакан, тууган урук менен, коло коңшу менен өткөзүп койгон дурус болот. Анан аша чаап кафеден кафеге жүрүү албетте булардын баары дурус эмес. Ассаламу алейкум, мен уктаганда түшүмө жаман нерселер кирет, чочуп турганда өңүмдө көрпө менен тымдап кыйнаган болот, кыйналып турам. Намаз окуңуз, зикир кылыңыз, көп дуа кылыңыз, жаратканга көп дуа кылыңыз, дарат менен жатсаңыз булардын баарынан айрыласыз. Менин жолдошум мени тарынтып албайын деп көп алдайт. Эмне кылсам болот? Рахмат. Билмексенге салыңыз, тарынбаңыз. Тарынган эч качан жакшылык алып келбейт. Күйөөгө эч качан тарынбаш керек. Тарынгансаңыз өзүңүзгө гана зыян, ошондуктан эч качан тарынбаңыз. Ассаламу алейкум, мен кызымдын аты Раяна, мааниси кандай болуп калат, түшүндүрүп бересизби? Раяна деген сөз бул бейиштеги бир дарбазанын аты. Орозо кырмаган адамдар кирүүчү бейиш дарбазасы бар. Алла таалам кызыңызды бул дүйнөдө бактылуу, ал дүйнөдө дагы ушу Раян эшигинен киргенге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, нафил намаз менен тахажжуд намазынын айырмасын түшүндүрүп коюңузчу. Нафил намаз бул парыз намаздардан башка нафил намаздардын баарын нафил намаз деп айтылына берет. Тахажжуд намаз багамдат намазынан алдын түндүн акыркы 3/1 бөлүгүндө окулуучу намазды тахажжуд намаз деп аталат. Алланын 99 ысымын кайсыл китептен окусак болот? Мындай китептер толтура. Алла Тааланын 99 ысымы жазылган китептер бар, дуа китептер бар, ошолордун баарында жазылган. Саламатсызбы? Кайын журтуна күйөөсүнө айтпай боюнан алдырса эмне болот? Күнөөкөр болосуз, арам иш кылган болосуз, адам өлтүргөндөй чоң күнөөкөрсүз. Бойдон алдыруу адам өлтүргөн менен бирдей чоң күнөө. Кудай Таалам силерге иман берсин, андай кылбагыла, Кудайдан корккула. Устаз, кайнатам сүрөтчү, бирок адамдын сүрөтүн тартат. Кандай кылса болот, шариятка туура келеби? Шариятка туура келбейт, кайнатаңызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Саламатсызбы? Балалы болбой жатабыз, биз үчүн дуа кылып коесузбу? Рахмат, Алла Таалам силерге ыймандуу урпак берген болсун деп жаратканга жалбарабыз. Ассаламу алейкум, багамдаттан кийин уктап калып, бутту жубай эле масы кийип, масыктарса болобу бешимде? Багамдаттан кийин, арат алгандан кийин масы кийип, анан кийин мастарсаңыз боло берет. Бирок масыны ушу дараттуу болгон учурда кийген болушуңуз керек. Менин жолдошум жакында ооруп каза болду. Ушунчалык такыба, ыймандуу, ынсаптуу жан эле. Мен басып туруп чалган зикирлеримдин, кылган майда чүйдө иштеримдин сообун жолдошума хадия кылдым деп бата кылып турсам, анын сообу китебине жазыла береби? Ооба, эгерде жакшы иштерди кылып ушул күйөөмө тийген болсун деп берсеңиз, күйөөңүзгө жардамы албетте тиет. Устаз, сизден Аллах разы болсун, илимиңизге илим берсин. Апам больницада ооруп калды, иним балалы боло албай жатат, дуа кылып коесузбу? Алла Таалам апаңызга ден соолук берген болгон болсун. Тез аранын ичинде айыгып, балдарынын астына чыгып, ушу бактылуу неберелерин караганды насип кылган болсун. Алла Таалам балалы боло албагандарга ыймандуу балдарды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, көлдөн кармалган балык адалбы деген суроо келди окшойт. Көлдөн кармалган балык адал. Ассаламу алейкум, күйөөм мага бир жолу талак деп айткан. Талак түшөбү? Талак негизи талак деп айткан болсо талак түшөт. Бирок талак маселеси телевизор, радиодон суралбайт. Ошону бир эскерте кетелик. Саламатсызбы? Жаңы төрөлгөн баланын чачын алып, салмагын өлчөп, күмүштүн салманчалык садака бериш керек дейт. Ошого баланын чачын жөн эле кайчы менен кырса болобу? Баламдын башы аябай жумшак экен. Коркуп жатабыз. Боло берет, эч нерсе болбойт. Кырып койгон болсо, бул баланын ден соолугуна пайдалуу деп айтылат. Эгер андай болбосо, кыркып койсоңуздар деле боло берет. Ассаламу алейкум, устаз, жумуш учурунда убакыт тар болуп калса, бешим намаздын фарызын окуп койсо кабыл болобу? Фарыз намазын окуганга мүмкүнчүлүк болсо окуп коюңуз, сүннөттөр менен окуганга аракет кылыңыз. Негизи окуп койсоңуз дурус боло берет. Мен жашмын.
ниетиме жетким келет, кандай дуаларды айтуу керек? Көксөгөн ниеттериме Кудай Таалам жаштын тилегин Кудай берет де, жакшы ниет кылсаңыз, Кудай жөнүндө жакшы ойлосоңуз, Кудай Таалам ушулардын баарын берет, дуа кылыңыз. Түшүнө кирсе не болот? Түшүңүзгө кирсе сөздүн жарым жартылайы калып кеткен сыяктуу, же ойлоп отуруп түшүнө кирсе деген сөздү жазган сыяктуусуз. Андан кийинки суроону берсек. Суроону жылдырышыбыз керек болуп калды. Ассаламу алейкум, менин эжем калп эле айта берет. Эмне кылсак болот? Калп айткан албетте күнөө, жалган айтуу албетте булардын баары чоң күнөө болуп эсептелинет. Калп айтуу чоң күнөө экенин түшүндүрүү керек. Ассаламу алейкум, жүрөк түшкөндө көтөрүш керекпи же кимдерге кайрылсак болот? Жүрөк түшкөндө ал дем салдырып койгонубуз дурус болот. Жүрөк түшүп калган болсо дем салдырып коюшубуз керек. Ассаламу алейкум, мен стройкада иштейм, мешитке барбай иштеген жерде эле намаз окуйм, кандай болот? Боло берет. Намазыңызды окусаңыз, иштеген жериңизде эле намазыңызды окусаңыз боло берет. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Намазга бекем болуш үчүн кандай кылыш керек? Ниетиңиз бекем болуш керек, эрктүү болушуңуз керек, намаз окуйм дешиңиз керек, окуп башташыңыз керек. Бүгүнкү ишти эч качан эртеңкиге калтырбашыңыз керек. Андан кийинки суроону берсек, ассаламу алейкум, менин суроом, досуңдан же тааныштан акча карыз сурап кайра бербей койсо эмне болот? Албетте чоң күнөөкөр болосуз. Карыз бул кыяматка чейин калат. Карыздын аркасынан карыз куйт деп коет кыргыздар. Ошондуктан карызды төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум, менин келинчегим намаз окуйт эле, эми окубай койду. Оку десем, мен окуй албаймын деп окубайт. Убактысы келгенде окуймун дейт. Кантип түшүндүрсө болот? Аялыңыз менен 3 күнгө дааватка чыгып келген болсоңуз, аялыңыз кадимкидей өзгөрүп, намазыны сизге айттырбай окуй турган болуп калат. Мазарга барып сыйынганга кандай карайсыз? Мазарга барып сыйынбайт. Мазарга барып өлүмдү эстеп, Кудайдан коркуу гана болот. Мазарга сыйынуу бул Кудайга шерик кошуу менен барабар. Ассаламу алейкум устаз. Мен аябай Куран жаттап хафиз болуум келет. Кантип аракет кылсам болот? Аллах разы болсун. Бүгүндөн баштап аракет кыл, Кураныңды оку, көпкө оку, ниет кылсаң, Кудай булса баары жакшы болот. Үйдө молдону алып келип окутса болобу? Боло берет. Үйгө молдону алып келип окусаңыз деле боло берет. Өзүңүзгө дем салдырасызбы, үйгө дем салдырасызбы? Боло берет. Негизи үйдө намаз окуп, өзүңүз Куран окуп турганга эч нерсе жетпейт. Ассаламу алейкум, бир маал намаз окууга болобу? Намаз 5 убак намаз парыз кылынган. Бир убак намаз эмес, 5 убак намаз. Ошондуктан намазды 5 убак окуганыңыз парыз. Бир убак намаз окуганыңыз үчүн соо аласыз, балким ушу 4 убакты калып кетти, ошондуктан намазды 5 убак окуңуз. Ассаламу алейкум, телефондон талак түшөбү? Ооба, талак түшөт. Талак маселеси телевизордон суралбайт, урматтуу телекөрүүчү. Андан кийинки суроону тез алмаштырып турабыз. Ассаламу алейкум, интернет менен сетовой маркетингде иштесе болобу? Чубак ажытууйдун да адалдары бар деген эле. Мен билгенден Ажике Мантип айткан эмес. Кимдир бирөөлөр өзүнө жол тапкандар эле болбосо, ошондуктан булардын көпчүлүгү көз боемочу алдамчылар. Кантип намаз окуса болот? Намазды үйрөнүңүз, бүгүндөн баштап окуйм деп баштаңыз, китеп карап окуңуз. Ага кудуретиңиз жетпесе, дааватка чыгыңыз, ушул дааваттан намазды үйрөнүп келесиз. Саламатсызбы? Мен эркек балалуу болгону жаттым эле, атыны Алим деп коелу дегенбиз, кандай чечмеленет? Алим деген аалым, билүүчү, билимдүү адамга алим деп айтылат. Жакшы ат койсоңуз боло берет. Саламатсызбы? Атам ичимдик ичет, бизди сөзүбүздү укпайт. Атама кайсы дуаларды окушубуз керек? Алла таалам ушундай аталарга өзү инсап берсин. Өзү жардам берсин, ыйман берсин. Атаңызды дааватка чыгарыңыз, жакшы адамдар менен чөйрөсүн өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Кудай таалага күн сайын жараткан атабызга ыйман бер деп дуа кылыңыз. Кайсыл учурларда кусул алыш керек? Аялынан кошулгандан башка жума намазга барганда, жамаатка чыкканда, айт күндөрү кусул кылсаңыз, ушулардын баары сүннөт болуп эсептелинет. Саламатсызбы? Менин түшүмө шайтан кирди, үйдөн бир нерселерди бекитет экен. Кандай түшүнсө болот? Шайтан түшүңүз түлкүнүн богу, жаман түш айтылынбайт. Жаман түш көрсөңүз даарат алып 2 рекат намаз окуп коюңуз.
Ассаламу алейкум, мен намаз окуйын деп эле окуй албай атам, кантсем болот? Бүгүн баштаңыз, окуп баштаңыз, дааватка чыгыңыз. Эгерде эркек киши болсоңуз, Кыргызстан Ислам университетинде кечки Куран курсу бар, ушул жерге келсеңиз намазды үйрөтүшөт. Эгерде аял киши болсоңуз, апалар курсу деген бар Кыргызстан Ислам университетинде, ошол жерге келип жазылыңыз, окуңуз, намазды үйрөнөсүз. Ассаламу алейкум, ипотекага үй алса болобу? Эгерде пайызы болгон болсо болбойт, пайызы болгон болсо арам болот. Пайыз жок болсо боло берет. Андан кийинки суроону алсак, ассаламу алейкум, карыз болгонго жөн эле кой десе карыз бойдон калбайбы? Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, карыз болгонго жөн эле кой десе карыз бойдон калбайбы? Жок, эгерде карызды бербей эле кой деп айткан болсоңуз, демек ал карызыңызды кечти деген сөз. Анан мен ушундай деп түшүндүм. Карыз болбой калат ал. Кантип Кудайга дубаларды кылса кабыл болот. Намаз окуп, жакшылыктарды кылып, кайрымдуулуктарды кылып, кайсы бир жакшы иштен кийин дуа кылсаңыз, дуаларыңыз Кудай кааласа кабыл болот. Ассаламу алейкум, өлгөн адамдын мүрзөгө койгондо бетин ачып коюу керекпи же ачпай коюш керекпи? Ушул суроого кененирээк жооп берип койсоңуз Алла ыраазы болсун. Жүзү ачылып кыблага карап бурулат. Жүзү ачылып кыблага карап коюлат. Куран окуганда Ясинди толук окуш керекпи? Толук окусаңыз көбүрөөк сооп болот, азыраак окусаңыз азыраак сооп болот дегендей. Куран окуунун ар бир тамгасына сооп болот. Андан кийинки уулубузду канча жашында сүннөткө отургузсак болот? Азыр бирде жаш кезинде отургузуп койгон жакшы болот. 1-2 жашында отургузуп койгон болсоңуздар оңой бүтөт, оңой болот, жеңил болот. Ошондуктан создурбай тезирээк бүтүргөнгө алдырып койсоңуздар жакшы болот. Машина алганда кан чыгарыш керекпи? Машина алганда ушул машинабызга алганыбызга Кудайга шүгүр деп, Кудайга шүгүр иретинде кайыр садака кылсаңыз, же бир курбандык кылып, ошону бир жетим жесирлерге, кедей кембаалдарга, жакын туугандарыңызга берсеңиз жакшы болот. Кудайга шүгүр келтирүү максатында. Инимдин атын Роббиннур деп койгонбуз. Чечмелеп бересизби? Роббиннур Кудайдын нуру деген, Роббиннур деген ушундай маани болсо керек, мен жакшы билбейт экенмин. Ассаламу алейкум, түшкө күндүн тутулуусу кирсе эмне болот? Мен ушул атты чечмелегенди, анан түш жоруганды негизи жакшы биле бербейм. Талак маселеси боюнча ат чечмелегенди, түш жоруганды жакшы биле бербейм. Ушул боюнча суроолорго жооп бере албаганым үчүн сиздерден кечирим сурайм. Ассаламу алейкум устаз. Мен жолдошумдун атына Аке деп кошуп чакырам. Көпчүлүгү Аке деп кошуп чакырып койгон болсоңуз боло берет. Эгерде ушул улуу адам деп максатында Аке деп койсоңуз боло берет. Бир тууган ага деген максатта болбойт. Ассаламу алейкум, кичинекей баланын жанына Куран угузуп койсо эмне болот? Жакшы болот. Куран окуп, дем салдырып койгонуңуз жакшы болот. Ассаламу алейкум, бир тууган агам мага эч качан жакшы сөз айтпайт. Сени жаман көрөм деген. Бирок кээде гана жакшы сүйлөйт. Мамилемди кантип оңдосом болот? Бир тууганыңыз сиздин бооруңуз, сиздин жакыныңыз. Бир тууганыңызга эч качан таарынбаңыз, бир тууганыңыз менен жакшы мамиледе болуңуз. Ал сизге кээде катуураак айтат, анткени сиз анын жакынысыз. Ошондуктан бир тууганга таарынбай, бир тууган менен жакшы мамиледе, сабырдуу болуңуз. Алла таалам баарыбызга сабыр берген болгон болсун. Алла таалам баарыбызга ыйман берген болгон болсун. Кудай таалам баарыбызды элибизге, жерибизге, динибизге, тилибизге, дилибизге кызмат кылуучу момун мусулмандардан кылган болгон болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кийинки кийинки жумада жолукканга чейин саламатта алыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.